Чүй облусунда ушул жылдын жай айларынан тартып Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасынын колдоосу менен кургатылган жемиштерди өндүрүүчү Кыргыз бакча жоопкерчилик чектелген коом иштеп баштаган. Сезон учурунда күнүнө 1,5 тоннага чейинки чийки заттар иштетилип, 95% продукция чет мамлекеттерге экспортталат. Азыркы тапта Кыргыз бакча өндүрүшүн кеңейтип, завод курууда. А эгерде биз чоң завод курула турган болсо, ал жерде уже 6-7 тонна готовый продукция болот да. А бул аябай чоң эме. Биздин кийинки этаптардагы бул экинчи этабыбыз чоң завод куруу болсо, келечекте бул детский питанияга өтүү максаттарыбыз дагы бар да. И дүйнөлүк Кыргызстан дегенде, Кыргызстандын бир продукциясы дегенде дүйнөлүк элдерде бизде мындай коомдо ассоциация кылгыбыз келет да. Бул натуральный, бул мындай качественный, безопасный неме деген бир брендке чыгаргыбыз келет. Бардыгы даяр болгондон кийин мындай кутучаларга таңгакталат. Бул продукциялар Европа өлкөлөрүнө, АКШга жана Россияга экспортталат. Келечекте Японияга экспорттоо максаты бар. Мындан тышкары өлкөнүн түштүгүндө жана Ысык Көл облусунда кургатылган жемиштерди өндүрүүчү заводдун филиалдарын ачуу максатталууда. Учурда 20дан ашык адам жумуш менен камсыздалган. Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасынын көмөгү менен ийгиликтүү иштеп жаткан дагы бир ишкана медициналык пластырларды өндүргөн Medicare заводу. Бул продукциялар ички рынокко багытталган. Жакынкы арада экспортко чыгарыла баштайт. Ишкана толугу менен автоматташтырылган заманбап аппараттар менен жабдылып, жогорку сапаттагы медициналык пластырлардын 4 түрүн өндүрүүдө. Долбоордун биринчи этабында BK Medicare 15 жумушчу орун менен камсыздалса, келечекте кызматкерлердин саны 50ге чейин көбөйөт. BK Medicare ишканасынын иштеп жатканына 3 гана ай болду, бирок бул кыска убакыттын ичинде мыкты жетишкендиктерге жетише алды. Бүгүнкү күндө бул ишканада пластырдын 4 түрү өндүрүлөт. Бул продукциялар ички рынокко багытталган, келечекте Россия, Белоруссия сыяктуу мамлекеттерге экспорттоо пландары бар. Bir minутасында 500 пластырга чейин чыгат. Это регулировка. Ондай негизи пластыр чыгат. Кечиресиз. Жабыштырат. Моягы дышащий болот. Так что рано ава кирет, рано көпкө чыгат. Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасынын колдоосу менен иштетиле баштаган BK Medicare азырынча Кыргызстандагы лейкопластыр өндүргөн жалгыз ишкана болуп эсептелет. Учурда жергиликтүү дарыканалардын көбүнө продукциялар таратылып жатат. Жакында экспортко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Данное предприятие – это проект, реализуемый ООО «Кыргызиндустрия». Бул ишкананын өндүрүшү Кыргыз индустрия ААКтын колдоосу менен ишке ашууда. Бул бүгүнкү күндө жападан жалгыз медициналык пластырларды өндүргөн ишкана болуп эсептелет. Продукциялар заманбап жогорку технологияларды колдонуу менен жасалат. Сапаты эл аралык деңгээлдеги талаптарга толугу менен жооп берет. Айына 10 миллион бирдик пластырлар өндүрүлөт. Азырынча 15 адам бул жакта иштеп жатат. Мындан тышкары биз Түштүк Кореянын Dyersband брендинин расмий өкүлү болуп саналабыз. Бул биздин продукцияларыбызды бир гана Кыргызстандын аймагында эмес, өлкөлөрдүн рыногунда да ордубузду табууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасы токтоп турган бир катар ишканаларды жандандырууга көмөк көрсөтүп, учурда алар ийгиликтүү иш алып барууда. Жалпысынан 30 инвестициялык долбоор даярдалган. Бүгүнкү күндө жеңил өнөр жай, медициналык, жемиштерди кайра иштетүү тармактарындагы заводдор ишке киргизилген. Региондордо десек, региондордо дагы бир региондордон акырындан ачылып келип атат. Кыргыз Чет Транс деген долбоорубуз ишке ашырылды. Өз ишин баштап жатат. Кыргыз Стил деген ушул Акылбек Күсөнбеков биздин министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасынын негизинде биз ушул Кыргыз Стил деген биздин жанагы тигүүчүлөрдү колдоо максатында биз ошол ишкананы дагы ачтык. Жалпы эле айта кетсек, 8 ишкана азыр жүрүп жатат.
Андан сырткары дагы биздин пландарыбыз бар. Кийинки жылга буюрса дагы 7-8 ишкананы биз ишке ашырабыз деген ниетибиз бар. Белгилей айтсак, Кыргыз индустрия ачык акционердик коому 1 жыл мурун түзүлгөн. Жалгыз акционери министрлер кабинети. Башкы максаты токтоп турган ишканаларды жандандыруу жана жаңы ишканаларды ачуу жолу менен импортты азайтуу жана иш орундарды түзүү. Ошондой эле өндүрүштү жолго коюу үчүн чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу. Уставдык капиталы 1 миллиард сомду түзөт. Рахат Кыдыр Токтоева, Иният Эргешова, ЛТР, Бишкек.